Китептин авторлору узак жана бактылуу жашоонун сырларын билүү үчүн Япониядагы кылым караткандардын кыштагы Огимиге сапар тартышат. Көрсө, мунун сыры эң эле жөнөкөй экен. Япондор ар бир адамдын жеке икигайы бар экендигине ишенишет. Икигай бул маңыздуу, стрессиз, активдүү, бактылуу жана узак өмүр сүрүү үчүн позитивдүү ойлонуу, сергек жашоо, туура тамактануу аркылуу ар бир иштеген иштен ырахат алууну айкалыштыруунун япончо аталышы. Бул китепте жеке икигайыңызды кантип табуу керек экендигине көрсөтмөлөр берилип, жалпы окурмандарга сунушталат. Сен эмне үчүн жашап жүрөсүң? Япондордун айтымына караганда, ар бир кишинин икигайы бар. Француздардын бир философу айткандай, аны издеп табыш гана керек. Кээ бир кишилер аны таап алышкан. Ал эми калгандары бул кызыктуу нерсенин өзүлөрүнүн ичинде катылып жүргөнүн билбей эле башка жерден издеп жүрүшөт. Биздин икигайыбыз ар бирибиздин жан дүйнөбүздүн тереңинде катылган. Аны табуу үчүн чыдамкайлык менен издешибиз керек. Дүйнөдөгү 100 жашарлар өтө көп жашаган окинавалыктар биздин эрте турушубуздун себеби биздин икигайыбыз дешет экен. Эмне кылсаң да пенсияга чыкпа. Биздин аныктап алган икигайыбыз болсо бизге канааттанууну, бакытты жана жашообуздун маңызын берет. Бул китептин максаты силерге өз икигайыңарды табууга жана япон философиясынын чын ден соолук, акыл жана дух боюнча түшүнүктөрүн окуп үйрөнүүгө жардам берүү. Японияда жашасаңыз, сизди таң калтырган бир ишти байкайсыз. Ал жактагы адамдар пенсияга чыккандан кийин да иштей беришет. Иш жүзүндө япондордун көпчүлүгү пенсияга деле чыгышпайт. Алар ден соолуктары мүмкүнчүлүк бергенине жараша өздөрүнүн сүйүктүү иштеринде иштей беришет. Деги эле япон тилинде, англис тилиндегидей жумушту биротоло таштап кетүү же пенсияга чыгуу деген сөз жок. Японияны жакшы билген National Geographic журналынын кабарчысы Дан Буэтнердин айтканына караганда, япондордун маданиятында ар бир адамдын жашоодо максатынын болушу өтө маанилүү. Ошондуктан алар пенсия деген сөздү билишпейт. Түбөлүк жаштыктын аралы. Узак жашоонун сырын изилдегендер адамда жамааттык күчтүү сезимдин жакшылап аныкталган икигайынын болушу, дүйнөгө кеңири белгилүү, ден соолукка пайдалуу япон диетасындай эле маанилүү. Керек болсо андан да өтүп кетет, деп айтып жүрүшөт. Жакында эле Окинавада жана элдери узак жашап, көк аймактар деп аталган жерлердеги 100гө чыккан адамдарды медициналык текшерүүдөн өткөргөндө, ошол өзгөчө адамдардын кызыктуу фактылары табылды. Алар дүйнөнүн калган калкынан узак жашагандыгы менен гана айырмаланбастан рак, жүрөк жана сезгенген оорулар сыяктуу клиникалык оорулардан да сейрек жабыркашат экен. Бул жердин кылым караткан адамдары башка жерлердеги улгайган адамдардын оюна да келбеген энергиясы жана ден соолуктарынын чыңдыгы менен айырмаланышат. Алардын канын текшергенде кандарында клеткалардын картаюусуна таасирин тийгизген эркин радикалдар башкалардыкына караганда өтө аз болуп чыкты. Мунун себеби көк чай ичип, тамакты өтө тое жебей, 80%ке жеткире жегендиктеринде жатат. Аялдар климакстын убагында көп кыйналышпайт. Эркектер менен аялдарда жыныстык гормондор карылыгы жеткенге чейин эле жогорку активдүүлүктө болот. Кем акылдык дүйнөлүк орто эсептен көп эле төмөн турат. Икигайдын артындагы сапаттар. Япон тилинде икигай деп жазылат. Кошкондо өмүр дегенди түшүндүрөт. Татыктуу адам, курал же биринчи, ал эми сулуу, келишимдүү деген мааниде айтылат. Биз китебибизде ушуга окшогон табылгаларга талдоо жүргүзөбүз. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, окинавалыктар икигайга өзгөчө көңүл бурушат. Икигай ар бир кишиге жашап өткөн күнүнө маани берип, алардын ден соолугунун чың болушу, өмүрүнүн узак болушу үчүн чоң роль ойнойт.
5 көк аймак. Окинава дүйнөдөгү 5 көк аймактын ичинен биринчи орунда турат. Дүйнө жүзүндө жашаган башка аялдарга караганда Окинавада аялдар узакта жашашат жана ооруга да көп чалдыгышпайт. Дан Буэтнер изилдеп аныктаган китептеги 5 көк аймакка төмөнкүлөр кирет. Япониядагы Окинава аралы. Жергиликтүү эл диета кармап жашылчаны жана тофуну соядан жасалган тамак. Кичинекей табакка салып көп жешет. Өздөрүнүн философиясы болгон икигайдан башка дагы муаи деп аташкан жакын досторунун тобу булардын узак жашоосунда чоң роль ойнойт. Италиянын Сардиния аралы, өзгөчө Нуоро жана Оглиастра провинциялары. Бул аралдагы эл жашылчаны көп жеп, күнүгө 1-2 стакан шарап ичишет. Окинавадагыдай эле жамааттын биримдигинин булардын узак жашоосуна түздөн-түз катышы бар. Калифорниядагы Лома-Линда деген жеринде жашаган 7-күндүн адвентисттеринин чиркөөсүнө барган эл да АКШнын узак жашаган адамдарынын катарына киришет. Коста-Риканын Никоя жарым аралында жашаган эл 90 жашка чыккандан кийин деле активдүү өмүр сүрүшөт. Бул жерде жашаган картаң адамдар эртең мененки саат 5:30 туруп, талаада кечке чейин иштей беришет. Грециянын Икари аралындагы Туркиянын жээктерине жакын жашаган элдин ар бир үчүнчүсү 90 жаштан ашык жашашат. Бул салыштырмалуу АКШ калкынын 1% азыраагын түзөт. Буга аралдын узак жашагандардын аралы деген аты эле далил боло алат. Булардын узун өмүрүнүн сыры биздин заманга чейин 500 жыл мурда эле калыптанган жашоо тартибинде болсо керек. Келерки бөлүмдөрдө көк аймактарда табылып, узак жашоонун ачкычындай көрүнгөн бир нече факторлорду изилдейбиз. Биз көңүлдү өзгөчө Окинавага жана узак жашагандардын кыштагына бурабыз. Баарынан мурда 5 аймактын 3-өсү арал экендигин, ал жакта көпчүлүк үчүн башкаларга жардам берүү, алардын негизги икигайы болгондугу үчүн аларды жан сактатып келаткан сыяктуу. 5 көк аймакты изилдеп чыккан окумуштуулар диета, физикалык көнүгүү, калыптанган жашоодогу максат, коомдук тыгыз байланыштар, башкача айтканда достордун көп болушу, үй-бүлөдөгү жакшы мамилелер узак жашоонун ачкычтары деп айтып жүрүшөт. Жамааттардын мүчөлөрү өздөрүнүн убактысын жакшы бөлүштүрүшүп, сабырсыздыкка жол бербей, этти бышырылган тамакты аз жеп, ичкиликти ченеми менен ичишет. Алар физикалык көнүгүүлөрдү жанына күч келтирүү менен жасашпайт. Бирок алар күнүгө кыймылдуу болушуп, жөө басып бакта иштешет. Көк аймактарда жашаган адамдар машина айдагандан көрө жөө басканды жакшы көрүшөт. Жашылча өстүрүлгөн бакта күнүгө шашпай иштей беришет. Бул элдин бири-бирине окшоштугу мына ушунда. 80% эреженин сыры. Японияда жалпы эл күнүгө колдоно турган хара хачибу деген сөз бар. Бул сөздү тамак ичердин алдында же тамак ичип бүткөндөн кийин айтышат. Ал курсагыңды 80%ге гана толтур дегенди билдирет. Тамакты өтө тое жебе деген илгертен келаткан накыл кеп бар. Ошондуктан окинавалыктар тамакты ашыкча жеп, аш кыла албай, курсагын көтөрүп баса албай, клеткалардын кычкылдануу мөөнөтүн тездетүүнүн ордуна курсактары 80%ге толгонун сезгенден кийин тамак жегенди токтотуп коюшат. Албетте курсактын 80%ге толгонун так билүү кыйын, бирок биз курсагыбыз тое баштаганын сезгенден кийин эле тамак жегенди токтотушубуз керек. Бир аз ашыкча ичкен тамак же түшкү тамактан кийин каалабасак деле жеп койгон алманын токочу бир аз убакытка гана жыргалчылык бербесе, келечектеги жашообузга бакыт алып келбейт. Тамакты кандай кылып бериштин жолун билүү да өтө маанилүү. Тамактарын аз, бирок көп табактарга салып бергени менен алар тамакты аз жешет. Япониянын ресторандарында 5 түрдүү тамак беришет. 4-өө аз-аздан, ал эми 5-негизги тамагы бир аз көбүрөөк.
Алдыңызда 5 табак турса, тамакты аябай эле көп жегендей көрүнөсүз. Бирок иш жүзүндө тойбой каласыз. Япониядагы батыштын адамдарынын бат эле арыктап келишимдүү болушунун себеби ушунда жатат. Жакында эле жүргүзүлгөн диетологдордун изилдөөлөрү окинавалыктардын жеген тамактары 1800–1900 калорияны түзсө, АКШда 2200–3300 калорияга барабар. Окинаванын диетасы тофудан, таттуу картошкадан жана балык менен жумасына 3 жолу, жашылчадан күнүнө 311 граммдан турат. Тамак ашка арналган бөлүмдө ошол 80% кайсы мүчөгө пайдалуу экендиги жана кычкылданууга каршы таза тамактардын тизмесин көрөбүз. Моаи жашоого байлануу. Окинавада жамааттын ичинде бири-бири менен жакын мамиледе болуу адат болуп калган. Моаи деген кызыкчылыктары бири-бирине көз салып жардам берип турган дос адамдардын тобу дегенди билдирет. Жамаатка кызмат кылган көп адамдар жамааттын икигайынын бир бөлүгү болуп калат. Моаи фермерлер чогулуп тажрыйбаларын бири-бири менен бөлүшүп, жарыбаган түшүмдөрүн жыйноого, бири-бирине жардам беришкен өтө катаал убакытта пайда болгон. Моаинин мүчөлөрү топко ай сайын өздөрүнүн кошумчаларын берип турууга макулдашып алышкан. Бул акча чогулуштарга катышууга, чогулуп тамак ичүүгө, шожи япон шахматын ойноого же бардыгынын жалпы сүйүктүү иши менен алектенүүгө жумшалат. Топ чогулткан акча алардын иш-аракеттерине жумшалат. Эгерде акча ашып калса, топтун бир мүчөсү кезек менен керектүү сандагы акчаны алат. Ушундай жол менен Моаи топтогу моралдык жана каражаттык туруктуулукту сактап турат. Эгерде топтун бир мүчөсү мейли эркек же аял болсун, каражат жагынан кыйынчылыкта калса, ал топтун чогулткан акчасынан ала алат. Ар бир моаинин каражаттык абалы топко жана каржылык жагдайына жараша болот. Топко мүчө болуу жана жардам алып туруу адамга коопсуздук сезимин берип, жашоого болгон үмүтүн арттырат. Ушул китептеги темалар тууралуу кыска маалымат бергенден кийин, азыркы кездеги эрте картаюунун бир нече себептерин карап чыгабыз. Анан икигайга катышы бар ар кандай факторлорду изилдейбиз. Экинчи, улгаюуга каршы купуя сырлар. Узак жана бактылуу өмүр сүрүүгө таасир эткен майда нерселер. Карылыктан качып кутулуунун ылдамдыгы. Бир кылымдан ашык убакыттан бери өмүрүбүзгө орто эсеп менен жылына 0,3 жыл кошуп келатабыз. Эгерде бизде жылдык өмүрүбүзгө дагы бир жыл өмүр кошо турган технологиябыз болсо эмне болот эле? Теориялык жактан биз биологиялык өлбөс болуп, карылыктан качып кутулуунун ылдамдыгына жетишмекпиз. Карылыктан качып кутулуунун ылдамдыгы жана коен. Элестетип көрүңүз, алыста бир белги турат. Анда бир сан жазылган. Ал сан сиздин өлө турган жашыңыз. Жыл өткөн сайын сиз ошол санга жакындай бересиз. Сиз белгидеги жашка жеткенде өлөсүз. Эми дагы бир нерсени элестетип көрүңүз. Бир коен ошол белгини мойнуна илип алып, келечекти көздөй басып баратат. Сиз бир жыл жашаган сайын коен сизден жарым жылдык алыстыкта турат. Убакыт өтө берип, сиз коенго жетесиз да өлөсүз. Эгерде сиз бирден жылды артка калтырган сайын коен сизден бир жылдык алыстыкта турса, эмне болот эле? Сиз эч качан коенго жетмек эмессиз, демек өлмөк да эмессиз. Келечекке кетип бараткан коендун ылдамдыгы биздин технологиябыз. Биз канчалык технологиябызды жакшыртып, өз денебиз жөнүндөгү билимди өөрчүтсөк, коенду ошончолук бизден алыс басууга мажбурлайбыз. Карылыктан качып кутулуунун ылдамдыгы жыл өткөн сайын бир жылдык алыстыкка алдыга кеткен коендун ылдамдыгы. Ошого жетсек, биз өлбөстүккө жетебиз. Реу Куртсвейл жана Аубрей де Грей
ошолор сыяктуу изилдөөчүлөр карылыктан качып кутулуунун ылдамдыгына жакынкы 10 жылдарда эле жетебиз деп жатышат. Ал эми башка илимпоздор анчалык ишенишпейт. Алар биздин технологиябыз канчалык жакшы болсо да, өмүрдүн эң жогорку чегинен ары өтө албайбыз дешет. Кээ бир биологдор биздин клеткаларыбыз 120 жаштан кийин кайра калыбына келүүсүн токтотот деп айтышууда. Тунук акыл, сак дене. Илгертен келаткан mens sana in corpore sane. Дени сактын акылы тунук деген макалда аябагандай терең акылмандык жатат. Акыл менен дене экөө тең биз үчүн өтө маанилүү. Экөөнүн абалынын дурустугу бири-бирине байланыштуу экендигин биз унутпашыбыз керек. Тынымсыз иштеген ар нерсени тез кабыл алган акыл жаш бойдон калуунун бирден бир ачкычы экендигин көрүп эле жүрөбүз. Акылың тунук болсо, ал сени жашоонун таза жолуна жетелеп улгаюуңду кечендетет. Физикалык көнүгүүлөрдү жасабагандык биздин денебизге жана маанайыбызга терс таасирин тийгизет. Акыл көнүгүүлөрүн жасабаган да жаман. Ал нерв клеткаларыбызга зыян келтирип, нерв системабызды бузат. Натыйжада биз айлана чөйрөгө жараша иш кылуу жөндөмүбүздөн айрылабыз. Мына ошондуктан мээни иштетүү биз үчүн өтө пайдалуу. Акыл көнүгүүлөрүн жасоону биринчи жолу жактап чыккан израилдик нервопатолог Шломо Брезниц дене жакшы формада болуш үчүн мээни иштетиш керек деп талашып келатат. Ал Испаниянын Redes деген телепрограммасына берген интервьюсунда мындай дейт: бирөө үчүн эмненин жакшы экендиги менен анын эмне жасоону каалагандыгынын ортосунда келишпестик бар. Анткени адамдар өзгөчө улгайган адамдар өздөрү жасап жүргөн ишти жасоону жакшы көрүшөт. Маселе бир нерсени гана жасап көнүп калган мээге көп ойлонуунун кереги болбой кала тургандыгында жатат. Көнгөн иш тез бүтөт жана пайдалуу да болот. Бул адат болуп калат. Мындан арылуунун бирден бир жолу мээни жаңы маалымат менен алек кылып туруу керек. Жаңы маалымат менен алек болгон мээ жаңы байланыштарды түзүп, жандана баштайт. Мына ошондуктан сиздерди өзүңүздүн ыңгайлуу жашооңузду өзгөртүү чочулатса да, жашооңузду өзгөртүп турууга аракет кылыңыз. Акылды көнүктүрүүнүн пайдасын окумуштуулар аныктап көрсөтүшкөн. Коллинс, Хемингуэй, Шломо Брезниц өздөрүнүн Maximum Brain Power мээнин кубаттуулугун туу чокусу деген китебинде ден соолук жана акылмандык үчүн мээни иштетүү, акылды көнүктүрүү көп жагынан пайдалуу. Сиз акылды көнүктүрүүнү белгилүү бир ишти жасагандан баштаңыз деп жазат ал. Башында кыйындай эле болуп көрүнөт, бирок үйрөнгөндөн кийин жеңил эле болуп калат. Экинчи жолу ал анчалык оор болбой, жеңил эле болуп калат. Анткени сиз көнүп калдыңыз да. Бул адамдын маанайына аябагандай жакшы таасир этет. Бул өзгөрүү натыйжа үчүн гана эмес, адамдын өзүнө болгон ишеними үчүн да жакшы экендиги чын. Акыл көнүгүүлөрү формалдуу түрдө көрүнгөнү менен өзүнөн өзү алаксытууга жакшы. Мисалы, жалгыз отуруп зериккенде оюн ойноп убакыт өткөрүүгө болот. Биздин нейрондорубуз биз 20 жашка чыккандан баштап эле карый баштайт. Ошол процести акыл көнүгүүлөрү бир нерсеге кызыгуу жана окуп үйрөнүү жайлатат. Дайыма жаңылыктарга катышуу, күнүгө бир жаңы нерсени үйрөнүү, оюн ойноо жана башка адамдар менен маектешүү акыл үчүн карылыкка каршы жүргүзүлгөн негизги стратегиялардын бири болуп саналат. Деги эле келечекке жакшы ойлоруңуз болсо, акыл үчүн пайдалуу экендигин унутпаш керек. Стресс — узак өмүрдүн душманы. Көп кишилер өз жашынан кары көрүнүшөт. Эрте келген карылык боюнча изилдөөлөр мээге көп күч келтирүү же стресс себеп экендигин көрсөттү.
Анткени кыйын мезгилде адамдын денеси тез эле карып кетет экен. Американын стресс изилдөө институту бул процессти изилдеп, адамдагы оорунун көпчүлүгү стресстин кесепетинен деген жыйынтыкка келишти. Гейдельберг университетинин ооруканасынын окумуштуулары жаш дарыгерди изилдөөдөн өткөрүү үчүн ага иши боюнча көптөгөн суроолорду берип, мээге күч келтирүүнү дагы күчөтүш үчүн 30 мүнөттүн ичинде чыгаргын деп математикалык эсептерди беришкен. Кийин канын текшеришкенде канындагы антителолор мээге күч келтирүүгө, протеиндерди кыймылга келтирген иммундук системаны жооп берүүгө мажбур кылган патогендерге таасир кылгандай эле аныкташкан. Ошол жооптор зыяндуу нерселерди гана жок кылбастан таза клеткаларга да зыянын келтирип эрте каратат экен. Калифорния университети да ушуга окшогон изилдөөнү жүргүзгөн. Окумуштуулар балдарынын оорусуна байланыштуу стресске кабылган 39 аялдын канынын үлгүсүн алышып, балдарынын ден соолугу чың, көңүлдөрү куунак аялдардын кандарынын үлгүсү менен салыштырышкан. Алар стресс теломерез деп аталган клеткалардын түзүлүшүн алсыздандыруу менен клеткаларды карыта тургандыгын аныкташкан. Изилдөөлөр канчалык мээге көп күч келсе, ошончолук көп клеткалардын кайра калыбына келүүсүнө терс таасирин тийгизерин көрсөткөн. Стресс кантип зыян келтирет? Азыр адамдар шашылыш жана дайыма болуп турган атаандаштыктын учурунда жашап жатышат. Ушул ызы-чуусу көп заманды денеге тийгизе турган коркунучу жана кыйынчылыгы жөнүндө маалымат жеткенде стресс боло турган иш экендиги анык. Теориялык жактан бул пайдалуу реакция, анткени ал бизге коркунучтуу болгон айлана чөйрөбүздүн таасирине моюн бербей жашай берүүбүзгө жардам берет. Биздин эволюциялык жолубузда стресс бизди көптөгөн кыйынчылыктардан жана жырткыч жаныбарларга жем болуудан сактап калган. Биздин мээбизден кеткен коркунучтун белгиси нейрондорубузга гипофизди иштетүүгө түрткү берет. Ал гормондор кортикотропинди иштеп чыгат. Кортикотропин симпатикалык нерв системасы аркылуу бүткүл денебизди айланып чыгат. Бөйрөктүн үстүндөгү бездер адреналинди жана кортизолду иштеп чыгарышат. Адреналинди биздин дем алуубузду жана жүрөгүбүздүн согушун тездетип, булчуңдарыбызды чыңалтып, денебизди коркунучка жооп берүүгө даярдайт. Ал эми кортизол допаминди жана кандын глюкозасын көбүрөөк иштеп чыгып, чыйралтып, коркунуч менен беттешүүгө даяр кылат. Үңкүрдө жашаган адамдар, азыркы адамдар. Үңкүрдө жашаган адамдар көпчүлүк убакта бейкабар жашашат. Кээ бир өзгөчө кырдаалдарда гана стресс болушат. Коркунучтар иш жүзүндө дайыма болуп, жырткыч айбандар кайсы маалда болбосун аларды өлтүрүп коюулары мүмкүн эле. Кортизолдун жана адреналиндин чоң дозалары коркунучтуу кырдаалдарда адамдын ден соолугун жакшы сактап турчу. Азыркы адамдар көпчүлүк убакта иштешет, бардык коркунучтарга да даяр турушат. Ар күнү 24 саат бою интернеттен жана телефондон жагымсыз кабар күтүшөт. Мээ телефондон же интернеттен жаман кабарды, жырткыч айбандарды күткөндөй эле күтүшөт. Кортизолдун кичинекей дозасы адамдын денесинде тынымсыз агып, ден соолугу начар экендигин, бөйрөктүн үстүндөгү бездердин чарчагандыгын, деги эле адамдын дайыма чарчап тургандыгын көрсөтөт. Ушул процесстердин бардыгы орточо эби менен жүрсө, бизге күнүмдүк кыйынчылыктарды жеңгенге жардам берип, пайдалуу болору ырас. Бирок адамдар күнүгө кыйынчылыктарга кабылып турган азыркы заманда мээге күч келтирүү өтө зыяндуу. Убакыт өткөн сайын мээге күч келгенде адамдын клеткалары кайра калыбына келип туруучу касиетинен ажырай баштайт. Дайыма шашылыш абалда жүрүү эс тутум менен байланышкан нейрондорго терс таасирин тийгизет.
ошол эле убакта кээ бир гормондорду да жок кылат. Ал көңүлдүн чөгүшүнө себеп болот. Анын дагы бир терс таасири кыжырланууну, уйкусуздукту, ыксыз чочулоону жана кан басымынын жогорулашын пайда кылат. Мындай өзгөчө кырдаалдар акылды жана денени иштиктүү кармап турса да, биздин денебизди эрте карата турган жанталашкан жашообузду жөнгө салышыбызды талап кылат. Стрессти азайтуунун жолу. Өзүңөр көргөндөй, мээге күч келтирүү өтө коркунучтуу. Ал адамда чоочулоону гана пайда кылбастан, тамакты аш кылуу системабыздан баштап терибизге чейин терс таасирин тийгизет. Мына ошондуктан биздин ден соолугубузга зыян келтирилген стрессти алдын алуу өтө маанилүү. Ошондуктан көптөгөн эксперттер майда чүйдө нерсеге көп көңүл бурбоону сунуш кылат. Стрессти азайтуучу метод адегенде өзүң үчүн колдонулушу керек. Адат болуп калса да, өзүңөрдүн ар нерсеге жасаган мамилеңерди эстеп калып унутпаганга аракет кылгыла. Башкаруудан чыгып, улам кайталана бере турган ойлорго чек коюу зарыл. Бизди туңгуюкка ала салдырып бараткан автопилотту токтотууну үйрөнүшүбүз керек. Телефон чалып же телевизордон жаңылыктарды көрүп жатып, тамак жеген адамдарды жолуктуруп эле жүрөбүз. Ошолордон эми эле жеген омлеттеринде пияз бар бекен деп сурасаңыз айта алышпайт, дейт Роберто Алсибар. Ал стресстен чыккандан кийин жанталашкан жашоосун таштап, бейгам жашоонун инструктору болуп кеткен. Бейгам жашоого жетүүнүн биринчи жолу медитация, ойду тазалоо. Бизге сырттан келген маалыматты тандап алууга жардам берет. Экинчи жолу туура дем алуунун көнүгүүлөрүн жасоо керек. Буга йога аркылуу жетишсе болот. Бейгам жашоого жетүү үчүн тынымсыз көнүгүүлөрдү жасап туруу зарыл. Бирок бизде бир аз эле тажрыйба болсо, биз бүт оюбузду мээге күч келтирүүнү азайтуу үчүн багыттамакпыз. Ал бизге узак жашоого жардам берет. Анча-мынча стресс пайдалуу. Дайыма мээге күч келтире берүү узак жашоонун душманы экендиги белгилүү. Ал адамдын акыл эсине жана ден соолугуна зыяндуу. Бирок мээге аз-аздап күч келтирүү пайдалуу экендигин турмуш көрсөттү. Калифорния университетинин психология боюнча профессору Говард Фридман 20 жыл бою бир топ адамды изилдеп, мээге көп күч келтирбей бир нерсеге жетиш үчүн иштеген ишине жан тили менен берилген адамдар пенсияга эрте чыгып, ойноп күлүп жүргөн адамдарга караганда узагыраак жашайт экен деген тыянакка келген. Мээге аз күч келтирүү жакшы эле нерсе. Мээге аз күч келтирип жашаган адамдар жакшы адаттарга үйрөнүп, тамекини аз чегип, ичкиликти аз ичишет, дейт ал. Кийинки бөлүмдөрдө 110 жана андан ашык жашагандардын көпчүлүгү өмүрлөрүн тынымсыз жана карыганга чейин иштөө менен өткөргөндөрүнө токтолобуз. Көп отурсаң, бат карыйсың. Өзгөчө батыш өлкөлөрүндө адамдардын көп кыймылдабагандыгы, кан басымынын көтөрүлүп кетиши, семирип кетүү сыяктуу көптөгөн ооруларга алып келди. Бул өз кезегинде узак жашоого терс таасирин тийгизүүдө. Жумушта же үйдө көп убакытты кыймылсыз отуруу менен өткөргөндө булчуңдардын жана дем алуу органдарынын иштешин начарлатып гана тим болбостон, кыймылдуу ишке болгон каалооңду жок кылат. Кыймылсыз отура берүү кан басымынын жогорулашына, чеги жок тамак жегенге түртүп, жүрөк ооруларына жана рактын белгилүү бир түрүнө алып келет. Физикалык кыймылдын жоктугу иммундук системанын бузулушуна алып келерин, клеткаларды жана организмдин бардыгын карытарын изилдөөлөр көрсөттү. Бул маселе жалаң эле чоң кишилерге гана эмес, бардык адамдарга тиешелүү. Кыймылсыз отуруп көнгөн балдар толук болушуп, ар кандай ооруларга тез кабылышат.
Ошондуктан аларды жаштайынан кыймылдуу жашоого үйрөтүп тарбиялоо өтө маанилүү. Кыймылсыз отура берүүнү азайтуу үчүн көп нерсенин деле кереги жок. Болгону каалоо жана күн тартибин бир аз өзгөртүш керек. Кыймылдуу жашоону баштасак, ичибиздеги ой санаабыз да, сырткы келбетибиз да оңолот. Ал үчүн күнүмдүк жашообузга бир аз кошумча киргизишибиз керек. Жумушка жөө баруу же күнүнө жок дегенде 20 мүнөт жөө басуу. Лифти пайдаланбай эки бутуңду пайдалан. Ал сенин булчуңдарыңа, дем алууңа, жалпы эле ден соолугуңа пайдалуу. Телевизорду тиктеп отура бербей, коомдук иштерге катыш же активдүү эс ал. Көрүнгөн тамакты жей бербей, жашылчадан даярдалган тамакка өт. Ал тез сиңип организмге пайдалуу. Тийиштүү деңгээлде 7-9 саат уктасаң дурус болот. Андан көбүрөөк уктасаң бошоң болуп каласың. Балдар менен же жакшы көргөн жаныбарың менен ойноо же спорт менен машык. Ал сенин денеңди гана чыңабастан ой жүгүртүүңдү жакшыртып, намысыңды ойготот. Күн тартибиң дайыма эсиңде болсун. Ал сага жаман адаттарыңды таштап, жакшы адаттарды үйрөнүүгө жардам берет. Жашообузга майда өзгөртүүлөрдү киргизүү менен өзүбүздүн турган турпатыбызга, ой жүгүртүүбүзгө жаңылык киргизип, жашоого болгон кызыгуубузду арттырабыз. Моделдердин түпкүргө каткан сыры. Биздин сыртыбызда ичибиз да карып, тим болбой, денебиз да, акыл-эсибиз да карыйт. Адамдын жашын айтып тура турган нерселердин бири биздин терибиз. Теринин астындагы процесстердин жүрүшүнө жараша териге бырыш кирип, өңү да өзгөрөт. Көпчүлүк моделдер көргөзмө болордун алдында 19 саат уктап алышат. Алар теринин бырышын жазууга жана жакшынакай көрүнүүгө жардам берет. Илим каарылыкка каршы куралдын ачкычы уйку экендигин далилдеди. Анткени биз уктап жатканда денебизде мелатонин иштелип чыгарылат. Ал адамга күч бере турган гормон. Аны биздин мээбиздин ушуга жооптуу бөлүгү күндүзгү жана түнкү кыймылыбызга жараша денебиздеги химиялык заттардан алат. Ал биздин уктоо жана ойгонуу циклдарыбызды башкарат. Мелатонин бизге узак жашоого жардам берүү менен бирге төмөнкү нерселер үчүн да пайдалуу. Иммундук системаны күчөнтөт. Анда ракка каршы элемент бар. Денебизден инсулин бөлүп чыгарат. Альцгеймер оорусунун башталышын акырындатат. Жүрөк жана остеопороз ооруларына дары. Мына ушул себептерге карап, ал биздин жаш бойдон калуу үчүн болгон күрөшүбүзгө шериктеш десек болот. 30 жаштан кийин мелатонин азыраак иштелип чыга баштайт. Ошондуктан биз төмөнкү нерселерди аткарып, анын ордун толтуруп турушубуз керек. Туура тамактанып, кальцийи көбүрөөк тамак жеген туура. Күнүгө эшикке чыгып, күн нуруна кактануу зарыл. Уйкуну кандыра уктоо пайдалуу. Стресстен, тамекиден, ичимдиктен жана кофеинден алыс болуш керек. Ошонун баары түндө жакшы эс алдырбай, бизге керектүү мелатониндин иштелип чыгышын азайтат. Адистер карылыктын жүрүшүн жайлата турган мелатонинди жасалма иштеп чыгарса жардам береби же жокпу деп изилдеп жатышат. Эгерде оң жооп болсо, узак жашоонун сыры биздин өзүбүздө жатат деген теориябызды тастыктайт элек. Каарылыкка каршы пикирлер. Акыл-эс биздин денебизди жана анын каарылыкка канчалык тез моюн сунарын башкарып турат. Дарыгерлердин көпчүлүгү икигайдын эң маанилүү элементи деп эсептелген өмүрүбүздө башыбыздан өткөргөн кыйынчылыктарга моюн сунбай, денебизди жаш бойдон кармап келаткан акыл-эсти активдүү кармап туруу зарыл дешет.
Ешива университетинде жүргүзүлгөн изилдөө узак жашаган адамдардын өздөрүнө мүнөзү окшош жактары бар экендигин тапкан. Алар бардык нерсеге калбат, позитив карашат. Сезимдердин эмоцияларын башкара билишет. Башкача айтканда кыйынчылыктарга моюн беришпей ачууга да алдырышпайт. Мына ушулар аларды узак жашоонун жолуна түшүрөт. Бир калыптагы таза жүрүм-турумдагы адамдын жаш бойдон калуусуна жардам берет. Кылымдан ашык жашагандар жашоолорун окшош жашап өтүшөт. Алар өмүрлөрүн толук кандуу жашап, кыйынчылыктар туш келген тоскоолдуктар болсо кайгы капага алдырбай жеңгенге аракет кылышат. Александр Имич 2014-жылы 111 жашка чыгып, дүйнөдөгү эң узак жашаган адам экендиги айтылган. Гиннес рекорддор китебине жазылгандан кийин Рейтер гезитинин кабарчысы менен болгон маегинде мындай дейт: узак жашоо биздин каныбызда бар, бирок буга башка нерселер таасир этпей койгон жок. Өмүрүңдү кандай жашап өткөргөнүң да узак жашоого таасирин тийгизбей койбойт деп айткан. Узун өмүргө арналган ода ыр. Гиннес рекорддор китебине кылым карыткандардын кыштагы катары кирген Огемиде жүргөнүбүздө 100 жашка жакындап калган кемпир япон тилин жана жергиликтүү диалектти аралаштырып төмөнкү ырды ырдап берген эле. Ден соолугум чың болуп, узагыраак жашайм де. Аздап жесең тамакты, тилегиңе жетерсиң. Эрте жатып, эрте тур, эринбестен басып жүр. Таза жашап, ар күндү көп жашагын баскының. Оору менен өткөрбөй, ден соолукту сактагын. Досторду сыйла, көп көрбөй, өмүрүңдү көрктөндүр. Жаз, жай, күз, кыш болсо да көнгөн биздин денебиз 4 мезгилдин баарысын бирдей жакшы көрөбүз. Узак жашоо сыры ушул: иштейбиз, эч бир талыкпай, улгайганга карабай кызыктуу өмүр сүрөбүз. Иштен такыр калганча колдоруңду кыймылдат. Чарчайм дебей жумуштан иштей бергин чымылдап. Иштей берсең бир күнү 100 жашка чыгып каларсың. Өмүргө тойбой эч качан жашоодон рахат аларсың. Биз эми кийинки бөлүмдүн барагын ачып, узак жашоо менен өзүбүздүн жашообуздун максатынын ортосундагы тыгыз байланышка назар салып, кызыктуу маалыматтарды окуп көрөлүк. Логотерапиядан икигайга. Канткенде өз максатыңды аныктап, узак жана бактылуу жашайсың. Логотерапия деген өзү эмне? Бир жолу Виктор Франклга кесиптеши өзүңдүн психология боюнча мектебиңдин милдетин бир сүйлөм менен кантип аныктап бере аласың деп сураптыр. Ага Франкл мындай деп жооп бериптир: логотерапияда пациент ошол мезгилде уга турган оор нерсени түз отуруп угуш керек. Анда кесиптеши психоанализди төмөнкү сүйлөм менен сүрөттөп бериптир. Психоанализде пациент тактага жатып алып, ушул мезгилде угууга оор нерсени айтып берет. Франкл пациенттерине баарынан мурда эмне үчүн өзүң өлтүрбөй жүрөсүң деп суроо берет. Пациент эмне үчүн өзүн өзү өлтүрбөй жүргөнүнө негиздүү аргументтерди келтирип, жашоосун улантып кетет. Андай болсо логотерапиянын эмне кереги бар эле? Логотерапия жашап кетүүгө себеп тапканга жардам берет. Логотерапия пациенттерге кыйынчылыктарга туруштук бериш үчүн жашоодогу максатын табууга жардам берет. Тагдырына жазганды аткаруу үчүн жасалган изденүүлөр аларды алдыга жылдырып, акыл эсин, мурдагы чынжырларын талкалап, жолунан кандай тоскоолдуктар чыкса да жеңгенге мажбур кылат. Жашоо үчүн себептер. Франклдын Венадагы клиникасында жүргүзгөн изилдөөлөрү пациенттердин жана клиникада иштеген кишилердин арасынан 80% адамдарга жашоо үчүн
Себеп керектесе 60% алардын жашоосундагы кээ бир адамдар же кээ бир нерселер үчүн өлүүгө татыктуу деп ойлойт. Жашоонун маанисин издөө. Адамдын жашоодогу максатты издөө Франкл үчүн өзүнүн эңсегенине жетүүгө түрткү берген күч болуп калды. Логотерапиянын жүрүшү төмөнкүдөй 5 бөлүктөн турат. Биринчи, адам өзүн ичи эңшерилип, бош калгандай, көңүлү калгандай же бир нерседен чоочулагандай сезет. Экинчи, терапевт адамдын толук кандуу жакшы жашоону эңсеп жаткандыгын көрсөтөт. Үчүнчү, бейтап жашоодогу өзү койгон максатты табат, жашоосундагы белгилүү бир убакытта. Төртүнчү, бейтап өз эрки менен тагдырына жазылган нерсени кабыл алат же андан баш тартат. Бешинчи, жаңы пайда болгон жашоо кумарына умтулуу, ага тоскоолдуктарды жана кайгы-капаны жеңүүгө жардам берет. Франкл өзүнүн принциптери жана ой максаттары үчүн жашап өттү. Аушвицтин туткуну катары алган тажрыйбасы ага адамдан белгилүү бир кырдаалда өз жолун тандап алуу эркиндигинен башкасынын бардыгын тартып алса болорун көрсөттү. Ал башка бирөөнүн жардамы жогу өзү гана басып өтүп, келечек жашоосуна умтулуунун жолу болчу. Психоанализ менен логотерапиянын 10 айырмачылыгы. Психоанализ. Бейтап катары отургучка чалкалап маңдайында отурат. Өтмүшкө көз жүгүртөт. Өзүн өзү карап, нерв ооруларын текшерет. Көңүл ачууну көздөйт. Психологияга көңүл бурат. Психогендик нервоздордун үстүндө иштейт. Капысынан чыккан чырлардын себебин талдайт. Инстинкт өлчөм. Бейтаптын инстинктине жараша өзүнө чек коет, ишенимге таптакыр туура келбейт. Чырды жөнгө салууга жол издейт жана ачууну инстинкти жашатууга аракет кылат. Логотерапия. Бейтап терапевттин маңдайында отурат. Терапевт өзүнүн койгон диагнозун айтпай маал катып жатат. Келечек жөнүндө ойлойт. Бейтаптын нерв ооруларын чукулап карабайт. Маанилүү нерсени жана өз максатын көздөйт. Руханий маселелерди ичине камтыйт. Ноогендик же болгон невроздордун үстүндө иштейт. Чырдын качан жана кай жерде болгонун териштирет. Руханий чындыкка жараша иш кылат. Ишенимге туура келет. Бейтапка жашоосунун маанисин түшүнүүгө, анын моралдык принциптерин канааттандырууга жардам берет. Өзүң үчүн күрөш. Жашоодо алдыга койгон максатыңыз жок болсо же ошол максатыңыз орундалбай калса, эстен кеткис иренжүү пайда болот. Франклдын ою боюнча, ошол иренжүүнү адаттан тышкары нерсе же нервиңиз ордунда эмес деп ойлобоңуз. Тескерисинче, ал сизге жашооңузду өзгөртүүгө түрткү берип, пайдалуу болушу мүмкүн. Терапиянын башка түрлөрү ойлогондой, логотерапия бул иренжүүнү акылынан адашкандык дебей, тескерисинче жаратылышта боло бере турган пайдалуу рухий азабынын көрүнүшү сыяктуу кабыл алат. Мындан кыйналган адамдар өздөрү же бирөөнүн жардамы менен бул сезимден кутулууга аракет кылып, ошондон аябагандай чоң канааттанууну алышат. Бул аларга жашоосун өзгөртүүгө да жардам берет. Эгерде адамга жардам керек болсо, эгерде адамга турмушта өз максатын табууга, кийинчерээк тоскоолдуктарды жеңиш үчүн кеңеш керек болсо, максатына жараша алдыга жыла бериши абзел. Адамдын жашоосунун маңызын табууга кылган аракетине Франкл өзүнө өзү эмне үчүн жашап жүрөм деп суроо берген адам кантип деген суроону да унутпашы керек, деген Ницшенин белгилүү афоризмин мисал келтирет. Өзүнүн жашоодогу тажрыйбасына таянып, Франкл биздин ден соолугубуз бүгүнгө чейин эмне иш кылып бүтүрдүм жана дагы эмне иш кылышым керек деген ойго
көз каранды дейт. Ал үчүн биз жөн эле жата бербей, болгон өнөрүбүздүн баардыгын колдонуп, максатка жетүүгө аракет кылышыбыз керек. Экинчи жагынан, адам өзү каалаганды жасабай, бирөө жаса дегенди жасап же бирөөнү туурап жасоо сыяктуу туура эмес иштер азыркы коомго мүнөздүү болуп калды. Адам өзүнөн эмне күтүлгөндүгү менен өзү каалагандын дүйнөбү, көңүл ачуубу же унчукпай коюунун ортосундагы ажырымды толтурууга аракет кылат. Бул аны өзүнөн өзү өлтүрүүгө, суицидке чейин алып барышы мүмкүн. Дем алыш күнү кыжаалаттар. Дем алыш күнү кылар иши жок адам өзүнүн жан дүйнөсү бош экендигин сезет. Анын бир нерсе кылышы абзел. Баарынан мурда өзүнүн максатын, аны төшөктөн тургузган өзүнүн икигайын табышы керек. Жан дүйнөмдүн бош экендигин сездим. Вена шаарындагы ооруканада изилдөө жүргүзгөн Франклдын командасы оорулардын 55% кыжаалат болуп жүргөнүн айтышкан. Логотерапиянын көрсөткөнүнө караганда, адам жашоодогу максатын тапса, ал ошол боштукту толтурууга жардам берет. Франкл кыйынчылыктарды жеңип, өз максатын ишке ашырып, эми улгайганда арт жагына жай гана көз салып турган адам. Ал жаш адамдардын жаштыгына көз артпайт. Анткени артында из калгандай, жашоодо бир нерсе кылганын билет. Логотерапия менен дагы да жакшы жашоо үчүн бир нече орчунду ойлор. Биз жашоонун маанисин түзбөйбүз, биз аны таап алабыз. Жашаш үчүн уникалдуу себептерибиз бар. Аларды өмүрүбүздө көп жолу оңдойбуз жана өзгөртөбүз. Кооптонуу көпчүлүк убакта коркуу сезимин алып келгенде эле, бир нерсени ашыгыраак каалоо ошол каалаган нерсенин иш жүзүнө ашырылышына жолтоо болот. Тамаша жагымсыз нерселерди унуттуруп, чоочулоону азайтат. Биз адамдар жакшы иштерге да, жаман иштерге да жөндөмдүүбүз. Эки жакты тең караганда биз жашоо шартыбызга эмес, өзүбүздүн кабыл алган чечимибизге көз карандыбыз. Келерки беттерден жашоонун маңызын жана максатын табуу эмне үчүн керек экендигин Франклдын тажрыйбасындагы 4 кейстен карап көрөбүз. Биринчи кейс. Виктор Франкл. Япония жана Кореяда кийин курулган немец концлагерлеринин психиатрлору туткундан тирүү бошонууга, лагердин сыртында бүтпөгөн иши калган жана лагерден аман эсен чыгып кетүүнү өтө каалаган туткундардын гана мүмкүнчүлүктөрү бар эле деп табышкан. Мындай окуя Франклдын да башынан өткөн. Ал туткундан аман эсен кутулуп, логотерапиянын мектебин ачып, өз тажрыйбасында өзүнөн өзү биринчи пациент болгон. Франклдын максаты болгондуктан өжөрлөнүп иштеген. Франкл Аушвицке көптөгөн теориялар, изилдөө иштеринин жыйынтыктарын камтыган, басмага даяр кол жазмасын ала келген. Кол жазмасын тартып алышкандан кийин ага баарын кайра жазууга туура келген. Кол жазманы кайра калыбына келтирүү муктаждыгы лагердин азап тозогун көтөрүп жашоого түрткү берген. Келте менен ооруп тургандан кийин жоголгон ишинин эсинде калган негизги ойду эстеп, таап алган сөздөрүн кагаздын айрындыларына жазып жүргөн. Экинчи кейс. Америкалык дипломат. Бийик зоболоолуу америкалык дипломат Франклга 5 жыл мурда Америкада баштаган дарылануусун улантуу үчүн кайрылган. Франкл андан эмне үчүн дарыланууну биринчи орунга коюп жатасыз деп сураганда, дипломат өзүнүн жумушун жана мамлекетинин жүргүзүп жаткан саясатын жек көрөрүн, аны айласыздан колдоп жүргөнүн айткан. Ал жылдар бою кайрылып жүргөн америкалык психоаналитиги атаң менен элдешсең, өкмөт да, жумушуң да сага жаман көрүнбөй калат деп кеңеш бериптир. Бирок Франкл ага бир нече сеанстан кийин эле анын кыжаалат болгону, башка жумушта иштөөнү каалаганынан болуп жаткандыгын айтат.
Сеанс бүтөт. 5 жылдан кийин баягы дипломат Франкл менен кайра байланышып, башка кесипти аркалап жүргөндүгүн жана бактылуу экендигин айтат. Франклдын ою боюнча ал кишиге психоаналитиктин деле дарылануунун деле кажети жок. Аны ооруйт деп айтыш да кыйын экен. Ал жашоосунда жаңы максатты издеп жүргөн адам туура. Аны бар замат турмушу тереңирээк мааниге ээ болду. 3 кейс. Өзүн өзү өлтүргүсү келген эне. 11 жаштагы баласы каза болгон эне өзүн да экинчи баласын да өлтүрүүгө аракет кылгандан кийин Франклдын клиникасына келип түшөт. Анын туулгандан тартып шал болгон баласы энесинин оюн ишке ашыруудан токтотуп калган. Баланын бул жашоодо өзүнүн максаты бар экен. Эгерде энеси өлтүрүп койсо, ал жашоодогу максатына жетпей калмак. Аял башынан өткөргөнүн группалык сеанста айтып берди. Ал аялга жардам берүү үчүн Франкл андан өлгөн аялдын ролун аткарып берүүнү суранат. Образдагы аял карыганы менен бай, бирок баласы жок болот. Аял өлөрдө менин жашоом оңунан чыкпай калды деп айткан экен. Өзүнөн өзү өлтүргүсү келген аялдан ошол эле ролду аткарып берүүнү сураганда, ал кылчайып өткөн өмүрүнө саресеп салып, бул дүйнөдө бекер жашабаганын түшүнөт. Анткени ал 2 баласы үчүн колунан келгендин баарын жасаган. Шал болуп төрөлгөн баласын жакшы багып, жакшы тарбия берген. Ошону айтып ыйлап жиберип мындай дейт. Мен артымды коркпой карай алам, анткени менин жашоом маңыздуу болгон экен. Мен балам үчүн бардыгын жасадым. Менин жашоом оңунан чыкпай калган жок. Өлүп бараткан аялдын ролун аткарып жатып, суицид кылгысы келген аял өз жашоосуна анализ жүргүзүп көрсө, өзү билбей жүргөнү менен салыштырмалуу өмүрүн маңыздуу жашаганын түшүнөт. 4 кейс. Кайгыга баткан дарыгер. 2 жыл мурун аялы каза болуп, депрессияга кабылган улгайган дарыгердин жан дүйнөсү жабыркап, Франклдан жардам сурап келет. Кеңеш берип, оорулуунун ал жайын сурагандын ордуна Франкл андан: "Эгерде сиз биринчи каза болсоңуз, артыңызда калган аялыңыз эмне кылмак?" деп сураптыр. Чочуп кеткен дарыгер: "Ал бечара азап тартып, менин өлгөнүмө аза күтүп, кайгырып атып бүтүп калса керек эле" деп жооп берет. "Көрдүңүзбү, доктор, сиз жубайыңызды кандай гана азаптан куткарып калгансыз. Мына ошол үчүн сиз жашап турганда аялыңызды эстеп эч качан унутпай жүрүңүз" дептир Франкл. Дарыгер эч сөз айтпастан Франклдын колун кысып, коштошуп чыгып кетет. Ал ошондон кийин кайгыга батпай жашоого, башкача көз караш менен жашаганга аракет кылып калыптыр. Анткени анда аялынын жаркын элесин эстен чыгарбоо деген максат пайда болгон. Морита терапиясы. Логотерапия пайда болгон 10 жылдыктан мурдараак Японияда Шома Морита аттуу адам максатты пайда кылуучу дарылоо борборун ачкан. Ал кыжаалат болгондорду, травмадан кийинки стрессти жана бир нерседен дайыма шектене берген адамдардын сезимин дарылоодо жакшы натыйжа берген. Шома Морита психотерапевт болуудан тышкары зен буддист да экен. Анын дарылоо жолу Японияда өчпөс руханий из калтырды. Батыштагы дарылоонун көптөгөн түрлөрү оорулуунун сезимин башкарууга же аны өзгөртүүгө көңүл бурат. Биз батышта эмнени ойлогон болсок, ал нерсе аң сезимибизге таасирин тийгизет. Ал эми аң сезимибиз эмнени жасай турганыбызга таасир берет деп ойлойбуз. Моританын терапиясы тескерисинче оорулуулар сезимди башкарууга аракет кылбай, кандай болсо ошондой кабыл алыш керек, анткени сезим жасаган ишке карата өзгөрөт деп үйрөтөт. Моританын дарылоо жолу оорулуулардын сезимин кабыл алуу менен кошо кылган иштердин негизинде жаңы сезимдерди пайда кылуу жолун издейт. Анын айтканына караганда, бул сезимдер
кайталоо жана тажрыйбанын негизинде пайда болот. Моритонун терапиясы оорунун симптомдорун жок кылууну көздөбөйт. Тескерисинче ал бизге каалоо, чоочулоо, коркуу жана кооптонуу сезимдерибизди кабыл ала бергиле, мейли алар боло берсин деп үйрөтөт. Ал өзүнүн Morita Therapy and the True Nature of Anxiety-Based Disorders Morитанын терапиясы жана кооптонуунун негизинде нервтин бузулушунун жаратылышы деген китебинде айткандай. Кыялыңдын бай жана өзүңдүн кең пейил болгонуң жакшы. Морита жаман сезимдер боло берсин деген маанини төмөнкү тамсилди айтуу менен түшүндүрөт. Так ошол сыяктуу адам да кооптонуу сезиминен кутулам деп аракеттене берсе, ошол сезим аны биротоло оорулуу кылып салат дейт.